Hey guys, how are you? Everything good? Welcome to our YouTube channel. Deyэл айтар бега. Кайрадан Ырыс Academy YouTube каналыбызга кош келиңиздер. Бүгүнкү сабагыбыз анда pronouns ата тоштор. Биз этичтердин туура колдонушун, чактарда колдонушун баарын түшүндүрүп бүттүм. Эми ата тоштор. Ата тош деген эмне? Албетте мен өзүм кыргыз тили филолог эмесмин. Кыргыз тилин анча бузуп түшүндүрүп коюшум мүмкүн. Эгер бузуп, бурмалап түшүндүрүп аткан болсом, кыргыз тилчилер, филологдор алдын ала кечирим сурайм. Мен өзүмдүн жеткен дарамет менен түшүндүрөйүн. Ата точ бул зат атоочу эле. Ата точ бул зат атоочу эле. Ата точ затты же бир адамды же бир нерсени атаганда, бирок атаганда өз атынан атабай туруп атаган нерселер бул ата точ. Кантип? Мисалы, Асан келди десек, Асан келди деген сүйлөмдү Асанды өз атынан атабай туруп, ал келди деп атап койсок болот. Ал деген сөз менен биз Асанды атайбыз, бирок Асанды өз атынан атабай туруп атайбыз. Менче түшүндүрө алдым деп ойлойм. Же Асан менен Үсөн келди дегенде, Асан менен Үсөн экөөнү бириктирип туруп, алар келди десем болот. Бул жерде мен алар деген сөз менен Асанды, Үсөндү кошуп атап атам. Же болбосо Асан жана мен келдим десек, ушул сыяктуу биз келдик. Асан жана мени өз атыбыздан атабай эле биз деп коюп атам. Ошолор ата точ. Ошол англис тилде ата точтордун ушул жетөө бар. Ата точтордун жетөө бар. Албетте мындан көп, бирок эң көп колдонулган, мен бүгүнкү сабагым боюнча түшүндүрүшүм керек болгон негизги функционалдуу грамматикада иштей турган ушул жетөө бар. I, you, we, they, he, she. Котормолорун буга чейин өткөнбүз. Азырда кайталап койсо ашыкча болбойт. I, мен, you, сен, we, биз, they, алар, he, ал, мужской род орусча айтсак, эркек кишиге кайрылганда, she, ана, ал кыз, айылча кайрылганда, it, бул. Кыргыз тилинде бул деп которобуз, жансыз акылсыз нерселерге ушундайча колдонобуз. Булардын баардыгы үстүндө жазылып тургандай ким деген суроого жооп берет. Мисалы, I work at the bank. Мен банкта иштейм. Ким банкта иштейт? Мен. Бул жакта I деген баардык ата тошум бар, ким деген суроого жооп берет. You didn't call. Сен чалган жоксуң. Ким чалган жок? Сен. We will not come. Биз келбейбиз. Ким келбейт? Биз келбейбиз. They will help. Алар жардам берет. Ким жардам берет? Алар. He called. Ал чалды. Ким? Ал чалды. She loves flowers. Ал гүлдөрдү жакшы көрөт. Ким? She. Ал кыз. Ал. It is a cat. Бул мушук деген сыяктуу. Айтор ошондой. Эми ушул ата точтордун формалары өзгөрүп жүрө турат. Кандайча өзгөрөт? Бул жакта ким деген суроого жооп берсе, ушунун баары кайра кимге деген суроого жооп берет. То есть I, мен деген сөз ушундайча мага болуп өзгөрөт. I, me болуп өзгөрөт мага. Мисалга ала турган болсок, give me money. Мага акча берчи. Me бул жакта мен дегенден мага болуп өзгөрүп жатат. Мага акча берчи. You, сага. I will help you. Мен сага жардам берем. Я буду помогать тебе. Жана тиги жактан ты деген сөздөн орусчадан салыштырсак, you бул жактан тебе. Us бизге, мисалы ала турган болсок, he called us. Ал бизге чалды. Them аларга. I called them. Мен аларга чалдым. Him ага. I gave him money. Мен ага акча бердим. Кимге? Бардыгы. Мен ага акча бердим. I will not give her money. Her ей орусча ала турган болсок, ал кызга. Я не отдам ей деньги. Мен ал кызга акча бербейм. Деген жакта. Бул жакта бардыгы кимге деген суроого жооп берди. Эми ушул жактан кичине татаалдашат. Ойдумага бурабыз. Кимди деген суроого жооп берет. Ошол эле ата тоштор мен деген сөз жаңы эле мага болуп өзгөрдү. Эми кимди деген суроого жооп берип мени болуп өзгөрөт. Кандайча өзгөрөт десек, формасы бирдей эле. Өзгөрбөйт мындайча айтканда. Болгон контекстке карап билебиз. Контекстке кантип билебиз карап контекстке. Мисалы, me, мени, you, сени, ошондой эле бир эле формада келип атат. Муну кантип билебиз? Me деген кайсы учурда мени же мага дегенди билдирип атканын кантип билебиз? Кантип айырмалайбыз дей турган болсок, she loves me. Она любит меня. Ал кыз мени жакшы көрөт, мени сүйөт. Бул жактан ал кыз мага жакшы көрөт. Мага сүйөт деп айтпайбыз да. Контекстке караганда туура эмес котолуп калат ошон үчүн. Же болбосо, I love you. Мен сени сүйөм. Мен сага сүйөм деп айта албайбыз. Контекстке туура келбей калат. She hates us. Hate жек көрүү деген сөз. He hates us. Ал бизди жек көрөт десек, ошондой болот. Ал кимди жек көрөт? Бизди. Us бул жактан бизди деп которулат. I love them. Мен аларды сүйөм. Мен аларды жакшы көрөм. Кимди? Мен кимди жакшы көрөм? Аларды. She loves him. Ал кыз аны жакшы көрөт. Ал кыз аны сүйөт. Кимди? Аны. He doesn't love her. Ал кызды жактырбайт, сүйбөйт десек, ушундайча айтабыз. Her бул жактан аны, ал кызды деген сөз. Бул жактан кимди деген формасы түшүндүрө алдым. Ооба, бул жактан кимге дей менен
қарап көрсеңіз, салыштырып қарай тұрған болсаңыз, кимди дегендегі формалары бір эле. Жаңа қарап тұрғандан болгону контекстин ичинен карап билиш керек болот. Эми кийинки формасын ататыштын башка формасын ататырган болсом, алар таандык ататыштар деп аталат, англисинде possessive pronouns деп, англисинде аталат, кимдин. Булар кандайча өзгөрөт ушундайча. Кимдин деген суроого жооп берет. Менин, my, сенин, your, биздин, our, алардын, their, анын, his, ал кыздын, her, анан дей турган болсок, мисалдарды алсак, this is my house. Бул менин үйүм. Бул жагы жеңил эле. Бул гана формасын жаттап койсоңор, контекст ичинде көп алмаштыруу, чалмаштыруу, адаштыруу, түшүнбөстүктөр болбойт деле. Your. Is this your car? Бул сенин үйүңбү? This is our family. Бул биздин үй бүлө. This is their money. Бул алардын акчасы. This is his book. Бул анын китеби. Her. Did you ask her number? Сен анын номерин сурадыңбы деген сөз. Ошондой. Эми кийинки ататыш формасында айтып болсок, ушул жактан кичине чаташтыруу болот, көп алмаштырышат, түшүнбөстүк болот. Бул жакта тандатыштын экинчи эле түрү болот. Кимдин деген бул кимдиге таандык экен, бир нерсенин кимдин буюм экен, кимдин нерсеси экенин көрсөтүп берип атат, албетте. Жана ошонун экинчи формасы бар, бул кыргыз тилинде да бар. Кимдики деген суроого жооп берген. Кимдики, меники, кимдики, сеники деген сыяктуу. Ошолор формасы бир аз өзгөрөчү. Кимдики? Mine, меники, yours, сеники, ours, биздики, theirs, алардыкы, his, аныкы, hers, аныкы же ал кызыкы. Сүйлөм ичинде карай турган болсок, this house is mine. Бул үй меники. Эми жанагы сүйлөмгө кел артка бир кайтып карап көрөбүз. This is my house. Бул менин үйүм болчу. Ал эми бул жакка келе турган болсок, this house is mine. Бул үй меники болуп атат. Экөө бирле сөз. Бул үй менин үйүм, бул үй меники. Экөө бирле сөз. Болгону сүйлөм структурасында айырма болот. Так, кыргыз тилинде эле бул менин үйүм, бул үй меники деп айткандан айырма жок. Англис тилинде эле this house is mine десеңер деле, this is my house десеңер деле айырмасы жок. Же болбосо, is this car yours? Бул машина сеникиби десеңер да болот. Is this your car? Бул сенин машинаңбы деп айтсаң болот. Болгону сүйлөмдүн түзүлүшү гана өзгөрөт, структурасы гана our. Биздики. This garden is ours. Бул бакча биздики. This is our garden деп айтсаңар болот. Бул биздин бакча деп айтсаңар болот. Минтип айтсаңар болот. This money is theirs. Бул акча алардыкы. This is their money десек да болот. Мындай да айтсак болот. This book is his. Бул китеп аныкы. This is his book деп айтсаңар болот, айырмасы жок. This bag is hers. This is her bag десеңер болот. This bag is hers. Бул сумка аныкы же алгысыкы деген сөз. Акыркысы дагы бир ким деген суроого жооп берген. Формасы бул кандай? Орус тилинде придержать эмес имени деп келет. Бул англис тилинде reflexive pronouns деп келет. Бул качан кыймыл аракет, этиш адамдын өзүнө багытталганда. Кандайча этиш адам өзүнө багытталышы мүмкүн. Ушундайча. Мен өзүм, сен өзүң, биз өзүбүз деген учурда. Мисалы, мен өзүм, I love myself. Мен өзүмдү сүйөм. Бул жактан сүйүү, мен өзүмө багыттап атам. Tell me about yourself. Расскажи мне о себе. То есть өзүң жөнүндө айтып берчи. То есть этишти өзүңө багыттап жатат бул жакта. We will finish the homework ourselves. Биз үй тапшырманы өзүбүз бүтүрөбүз. Өзүбүзгө багыттап атабыз. They came themselves. Алар өздөрү келишти. Himself. Ал өзү. He talked to himself. Talk, общаться. Он общался с собой. То есть өзү менен өзү сүйлөштү, же өзүнө өзү сүйлөдү деген сөз. She asked herself. Бул ал кыз өзүнө өзү суроо берди, же өзүнөн сурады деген сөз. Ошол менен ататоштор бүттү. Thank you for your attention. Дечү эле. Ататоштор менче формаларын кандай колдонушун, кандай өзгөрүшүн бардыгын түшүндүрөм деп ойлойм. Эгер түшүнүксүз болуп калган болсо, комментарийде сурооңуздарды сурасаңыздар болот. Эгерде дагы деле сиздин жагдайыңызга тиешелүү болуп, түшүнүксүз нерселер болсо, маселелер болсо, жеке көйгөйүңүз болсо, биздин Instagram баракчабызга, Telegram каналыбызга, жеке каттарыбызга байлашып сурооңуздар берсеңер болот. Биз ар дайым жардам берүүгө даярбыз. Сиздерге колдоо көрсөткөнгө даярбыз. Жана сиздерден дагы ошондой колдоону күтөбүз. Баракчабызга дагы көп сабактар жүктөлүп турат. Ошон үчүн каналыбызга катталып алыңыз. Лайктан басып бизге колдоо көрсөтсөңүз, биз дагы сиздерге көбүрөөк колдоо көрсөтөбүз дегендей. Кийинки сабактарыбыздан көрүшкөнчө кош болуңуздар, жакшы туруңуздар.
саламатта қалыңыздар. Еліңіздерге илім қошсын. Құдайым сеніңіздерді ашсын, еліңіздерде берекелі болсын.